биринчи иш күнү бүгүнкү күнү мыйзамга ылайык официалдуу түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы чечимин чыгаргандан кийин, андан кийин мыйзамдуу болуп эсептелет. Бүгүнкү азыркы саатка Борбордук шайлоо комиссиясы өз чечимин чыгара элек. Биз күтүп атабыз. Азыр чечимин чыгаргандан кийин, андан соң мыйзамдуу болуп эсептелет. Андан соң жаңы шайланган мэр өзүнүн ишине киришет. Азырынча киришет. Мындан нары Ош шаардык кеңеши, ошондой эле Ош шаардык мэриясы аябай тыгыз байланышта. Ар бир маселени кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей кеңешип, ар бир кыла турган иштерге алдын ала макулдашып, депутаттар менен, фракция лидерлери менен, мындайча айтканда, ар бир маселе, мындай олуттуу бир маселе шаардык кеңеште талкуудан өтүп туруп, анан кийин иш жүзүнө ашырылат деген терең ишенич бар. Депутаттар мандаттарын тапшырып, ушундай сүйлөп айтылып атат да, ошол боюнча пикириңиз кандай? Эгер анар мандаттарын тапшырса, бул кеңеш кандай тартипте иш алып барат? Же жоюлуп кетеби? Эми бул суроону кечээден бери мага берип атышат, бирок кечээ күнү площадьда могул митингде ошондой сөз болуптур. Биз ал боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы менен дагы сүйлөштүк, өзүбүздүн шаардык кеңештин аппараты менен дагы сүйлөштүк. Бирок эч кандай официалдуу түрдө Улуттар партиясы, Улуттар биримдиги партиясынан официалдуу түрдө арыз түшө элек мандаттарын тапшыруу боюнча. Ошол эле бир сайтты ачсаң, алар андай биз мандат тапшырган жокпуз деген маалымат кетип атат. Кайсы бир сайтта алар тапшырат экен деген маалымат кетип атат. Мен азыр официалдуу түрдө айтамын. Бүгүнкү күнгө азыркы саатка Улуттар биримдиги партиясы тарабынан официалдуу түрдө арыз түшө элек. Тынчтыкты сактоо максатында өзүнүн тарапташтары мыйзам чегинде иш алып баруусун, ошондой эле кечээги болгон митингди мындай мирный митинг кылып туруп таркатууга өзү баш болуп кызыктарды болгондугу, бул дагы ушул шаарыбыздагы тынчтыкты мындайча айтканда өзүнүн мындай немесин көрсөттү. Кандай дейбиз? Саясий маданияттуулук дейбизби, мындай жигитчилигин, мындайча айтканда өзүнүн жигитчилигин көрсөтүп, өзүнүн сөзүн айтты, анан өзүнүн тарапташтарына ушундай тарап кетишин суранды. Бул дагы биздин шаар үчүн чындыгында туруктуулуктун, тынчтыктын дагы бир кадамы болду десем жаңылышпайм.